Саламатсыздарбы. Емесе Геошондо программасы. Жогорку кеңештин унаа байланыш архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында бүгүн аба кодексине былтыр январда киргизилген өзгөртүүлөр кантип ишке ашырылып жатканы талкууланды. Маселе ачык асман долбоору менен байланыштуу жана биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов менен унаа министринин орун басары Жеңишбек Ногойбаев катуу сынга кабыл алынды бүгүн. Бороновдун айтымында акыркы мезгилде парламентте дагы журналисттер тарабынан да өтө эле көп сын айтылып жаткандыктан Кыргызстан жөнүндө терс пикир жаралууда. Ал болсо чет өлкөлүк инвесторлорду айнытышы мүмкүн. Бирок кыргыз жарандары өлкөнү мактап, аны инвесторлорго жакшы жагынан көрсөтүүгө тийиш. Бороновдун оюнда башкаларды ошентип алдай берсе болот го. Баары бир алар экинчи жолу келбейт да. Эмне үчүн Ош-Стамбул же Стамбул-Ош деген авиакаттам жок жана Түркияга барыш үчүн Ош Дубанын эли Бишкекке келип учуш керек деген суроого Жеңишбек Ногойбаев түркиялык авиакомпаниялар андай каттам аткаруудан баш тартып жатат. Анткени Кыргызстандагы керосин кымбат. Ошондуктан азыр Уральский авиалиния деген орусиялык компания менен сүйлөшүп жатабыз деп билдирди. Бул Орусиян Аэрофлот же Россия деген негизги компаниялары эмес. Бирок ошол Уральский авиалиния деген арзан компаниянын өз өлкөсүндө гана эмес, эки башка чет мамлекет ортосунда да учууга укугу бар дегенди билдирет. Бул ачык асмандын 7-чи даражасы. Бардыгы бол 9 даража бар. Биринчи даража дегеле чек арадан өтүү, 9-чу болсо башка мамлекеттин ичинде авиарейс аткаруу. Кыргызстандын бир да компаниясы мынчалык эркиндикке ээ эмес. Алардын биринин дагы учактары Европанын аба мейкиндигине кире албайт жана ушул маселе дагы бүгүн талкууланды. Мурдагы унаа министр Жамшытбек Калилов 2018-жылдын сентябрында Кыргызстанды Европанын кара тизмесинен 19-жылы чыгарабыз деп убада берген. Боронов болсо бүгүн үлгүрбөй калдык деп билдирди. Европа биримдигинин кара тизмеси алгач 2006-жылы түзүлгөн жана кошо эле жылы ал тизмеге Кыргызстандын бардык авиакомпаниялары кирген жана эмгиче андан чыга албай келет. 18-жылы Кыргызстанда 13 авиакомпания болгон. Алардын кээ бирлерин, мисалга S-Group International же Valor же мисалга Central Asian Aviation Services деген компанияларды коомчулук дегеле билбейт. Анткени алардын көпчүлүгү Кыргызстанда катталганы менен чындыгында эч качан Кыргызстанда иштебей, алардын учактары Африкада же Алыскы Азияда учуп жүргөн. Кыргызстандын бийлиги болсо каттап койгону үчүн акча алчу. Акыркы мезгилде андай компаниялардын саны азайып баратат. Бүгүн айрым депутаттар эскилиги жеткен учактарды жок кылып, жаңы сатып алыш керек деди, бирок маселе анда деле эмес. Представляете, сейчас в Америке летают самолеты, там, я не знаю, каких годов. Билесиңерби, Америкада эмгиче 1920-1930 жылдарда чыккан учактарды пайдаланган мисалдар бар. Маселе алардын эскилигинде эмес, сапатында. Өз убагында текшерүүдөн өткөрүп, керектен чыккан жабдыктарын алмаштырып, жакшы абалда кармаса, уча берет. Чет өлкөлөрдө ошентет, ал жакта жаңы же эски деп бөлбөйт. За границей это практика, там нет, допустим, срока действия. Элялык тизмелерди карасак, Кыргызстанда азыр Кыргызстан, Манас, Avia Traffic Company жана TezJet Airlines деген 4 авиакомпания бар. Андан тышкары Skyway деген жүк ташуучу компания катталган. Кыргызстан мурда Кыргызстан Company деп аталчу. 2005-жылга чейин болсо Кыргызстан Airlines болчу. Кыргыз Airways деген компания Бишкек деп кайра түзүлгөн, бирок 16-жылы такыр жоюлуп кеткен. Кыргызстандын аба тармагы 30 жылдан бери эч өнүгө албай, эмгиче кас-кас абалда. Бишкек Ош каттамына билеттердин баасы жылдын ар башка мезгилинде 10 эсеге чейин өзгөрүп кетет. Акыркы 2 жылда Европа биримдиги өзүнүн кара тизмесинен Бенин, Мозамбик жана Индонезиянын компанияларын чыгарды. Кыргызстан болсо Зимбабве, Судан жана Эритреянын катарында кала берүүдө. Канча бай адам болсо дагы өлкөбүз бай албай жатат. Ошондо саламатта калыңыздар.